Мен организатор болосуздарбы? Экраным көрүнүп атабы сиздерге айымдар? Ооба, көрүнүп атат. Супер. Ага, круто. Али, рюкзакты возьмешь? Анда эмесе кеттик да, давайте. Анда эмесе кеттик. Караңыздар. Онлайнда любой эксперт деген ким? Билими бар адам. Билими бар же өнөрү бар, эл менен окутканы, бөлүшкөнү даяр деп билсек болот да, эксперт. Эксперт мисалы үчүн Ызаткан Жусупова, психолог эксперт, Кундуз Таштанова, продюсерлик, сатуу жана и башка тараптуу да. Мисалы үчүн эксперт деп кандайдыр бир жөндөмү бар, билими бар адамды эксперт деп атайбыз да. Экспертте онлайнда мисалы үчүн кандай болот? Караңыздар. Онлайн мектептердин, Инстаграмда онлайндагы кандай структуралар бар жана аякта кантип иштесе болот? Караңыздар, медиа бөлүмү бул жакта SMM ADC, стористерди алып барып, директтерди крыштетип, Инстаграмда постторду жасап, рилстерди жасаган SMM ADC болуп. Дальше таргет. Так, микрофондорду өчүрүп коесуздарбы суранычы? Микрофондорду өчүрүп коюш керек, чтобы биз бири-бирибиздин убактыбызды албаш үчүн. Мен силерге максималдуу түрдө пайдалуу билимдерди берем. Сиздерге бул нерсе керек. И дальше таргетолог деген эмне? Рекламаны запуск кылган адам, рекламаны кетирген адам. Даже эгерде силер Дордойдо соода кылсаңар, Инстаграмыңарды упаковка кылып коюп, ушул нерселерди кантип биз жакшы результаттарга жеткире алабыз, ушул жактан билсек болот. Рекламаны кетирген адам бул таргетолог. Таргет реклама, Инстаграмдан рекламаны көрүп каласыздар го, дал ошол таргетолог. Бул медиа бөлүм. Медиа анан мобилограф. Мобилографтар видео тартышат, видеографтар, мобилографтар видеону монтаж кылышат, анан ошондон акча табышат, съемка кылышат, мындайча айтканда. Дальше сатуу бөлүмү. Мисалы үчүн азыр менин командама, Ызаткан Жусупованын командасына сатуу менеджерлер керек. Сатуу менеджерлерин биз өзүбүз окутуп туруп, командабызга алып калып, ошол жактан кураторлорду да алып калып, сатуу менеджер кылабыз. Мисалы үчүн 5000 сомдук бир күрөөнүн курсун сатса, 500 сом аныкы. Үйдө отуруп алып, телефон менен эле адамдарга номерлер калтырган адамдарга алар менен сүйлөшөт. 5000 сомдук курс сатса, 5000 сом аныкы. 100 000 сомдук курс сатса, 5000 сом или 10 000 сом аныкы болот. Түшүндүкпү? Бул сатуу бөлүмү. Сатуу менеджерлер сатканды үйрөтүп туруп өздөрүбүзгө алып калабыз. Алар өздөрүнүн жөндөмүн өмүр бою колдоно алышат. Өзүнүн жашоосуна, кийин бизнес ачса дагы, шейшеп сатса дагы адам бир жерде турбайт да. Ошон үчүн ушул нерсе буга өзүнө керек болот. Роб деген ким? Сатуу бөлүмүнүн башчысы, руководитель отдела продаж. Бул жакта менеджерлер. Мисалы үчүн айтып каласыңар го, мен менеджерим, бул менин сатуу менеджерим. 1000 сомдук курс болсо, 100 сом, 200 сомго чейин менеджер алат. Түшүндүңөрбү? Кураторлор дагы сопровождение кылган үчүн кандайдыр бир мына отдел кураторов, кураторлор дагы ошондой зарплата алышат. Сопровождение кылган үчүн, мисалы үчүн азыркы Zoom'ду ссылкасын жөнөтүп, силерге записин жүктөп, YouTube'га жүктөп сабакты, силерге сонун кылып YouTube'дан тартуулап, анын баарын грузить бул технический специалист деп коет. Техникалык жактан өзүнүн жүзүн көрсөтпөй иштеген адамдар. Мына кураторлор служение кылып иштешет. Качан куратор боло алат? Ошол билимди билген адам куратор боло алат. Мисалы үчүн жаш өзөгүн, трансформация курсун Ызаткан Жусупованын бүткөндөрдүн ичинен биз азыр куратор набор кылып атабыз. Элге кызмат кылам дегендер. Бирок алар сөзсүз түрдө сатуу менеджерин окуш керек. Себеби дегенде сатууну үйрөнүш керек. Сатуу бул уят сезим эмес, сатуу бул сүйүү, сатуу бул махабат. Сатуу деген бул сенин өзүңдүн убактыңды, энергияңды, дагы бир башка нерсеңди берип тартуулап атасың. Сатуу аркылуу сен адамга жардам берип, анын муктаждыгын жаба аласың деп билсек болот. Эгерде силердин араңарда, ичиңерде сата албайм, сатуу бул пихать эткендигим, сатуу бул уят сезим,
деп ушундай бир убеждение, установка бар болсо аны менен иштеңиздер. Мисалы үчүн кээ бирөө 1000 сомго курс алды, жаман болдубу? Жок, өсүп атат, максаттарын коюп атат, жертва абалдан чыгып атат, жакшы болуп атат, то есть андан да көп нерсе алып атат. Бул дагы сонун нерсе. Мисалы үчүн сатуу менеджерин 7500 окудубу? Жаман болдубу? Жок. Мисалы үчүн 80 миңдик курс сатабы, 5000 сомдук курс сатабы, 500 сомдон, 1000 сомдон киреше тапса дагы, зато адамдар менен сүйлөшүп, коммуникация кылып, адамдар менен сүйлөшүп, арасынан канча деген жертва балда турган аялдарбы, кандай гана адамдар менен сүйлөшүп, такша алып, өзүнө гана жөндөм ала алат. Даже үйүндө эгерде силер түшүнбөй жатсаңыз, Алтынай, выключите микрофон, пожалуйста. За то, что нарушение правил болсо, мисалы үчүн, бул жакта реклама, сөгүнүп, кагынып, сабакты бузган айымдар болсо, модераторлор сразу исключение эле кылып койсоңуздар, менин участием жок эле. Хорошо? Анда эмесе кеттик. Силер скриншот кылсаңар болот, сторис кылсаңыздар болот, конспекттесеңиздер болот, Сатуу бөлүмү бул ушундай болгон отдел. Кураторлор. Ким куратор боло алат? Мисалы үчүн, мен нутрициолог, туура тамактануу боюнча эксперт болсом, врач болсом, менин нишамды билген адам куратор турабы? Согласитесь. Ошон үчүн кураторлор именно ошол жактан окуп бүткөндөрдүн ичинен куратор кылып алып калышат жумуштарда. Биздин максат көп чөйрөлөргө барып кошулуп, окуп, көрүп, өзүбүздү изденишибиз керек. Мен айтпайм, прям окумуш албетте мындай акырындык менен баштап баардык нерсени окуй беришибиз керек. Окугандын эч бир жаман эмеси жок. Дальше бул сатуу менеджерлерге, кураторлорго зарплата берген адам бул ошол отделдин начальниктери. Мисалы үчүн, мен банкта иштегем, Оптима банк менен Север Евразийский сберегательный банкта иштегем да. Банкта мисалы үчүн мүдүр отурат, мына эксперт или мүдүрү, директор, генеральный директор, анын астында отделдер болот. Операционный отдел, кредитный отдел и так далее деп, касса отдел, кассы, маркетинг деп. Дал ошол онлайнда деле ушундай болуп бөлүнөт. Бирок башында эксперт жаңы баштап атса, зачем ага мындай чоң команда, анын кереги жок. Ал акырындык менен эле баштайт ошол нерсени. Мисалы үчүн, өзү да аракет кылат, 1-2 сатуу менеджер алат, эгерде сатчу нерсе бар болсо. Эгерде андай билимдер жок, жөн эле өзүм үчүн алып барам десе, акырындык менен Инстаграмды иштетип баштаса болот. Же болбосо ушундай командага кирип, өзүн такшалдыртса болот. Түшүндүкпү? Мисалы үчүн, азыр Жашоо өзөгү курсунда окуп аткандардын арасында кураторлор бар, зарплата алышат, ар бир сопровождение кылган айымдарынан өзүнүн проценттерин алышат. Элестетиңиздер. Андан сырткары бул жакта сатуу бөлүмүндө менеджерлер силерге ошол курсту сатканы үчүн процент алышат, кандайдыр бир процент. Мисалы үчүн, 1000 сомдон 100 сом, 5000 сомдон 500 сом, көрдүңөрбү? Күнүнө үйүндө отуруп алып бешик терметип атабы, баласын карап атабы, айылдабы, башка жактабы, командада кирип, ошол жакта иштеп, адамдар менен иштеп, сатканды үйрөнөт. Сатуу техникаларын биринчи үйрөнүп алып, бир жумада дароо иштеп кетет. 6000 сомдук курс сатса, мисалы үчүн 600 сом алышы мүмкүн, 800 сом. Бунун баары проценттер разный болот. Ар бир эксперт кандай процент койсо, ошо менен иштешет. Түшүнүңөрбү? Андан кийинкиси, бул жакта мисалы үчүн 50 миңдик, 150 миңдик курстарды сатса дагы ошончолук кирешелерди таба алат. Мисалы үчүн 150 миңге сатса, 10 миң, 15 миңге чейин бир сатуудан ала алат. Бирок мындай бар да, эгер адам өзүн 50 миңге сата албайм, менин колуман келбейт, мен үчүн кымбат десе, өзү үчүн кымбат болсо, башкаларга да сата албайт. Когда самооценка низкая, тоже продажа дагы көп жерден кыла албашы мүмкүн. Ошон үчүн биз в первую очередь өзүбүздүн блогторубуз менен да иштешибиз керек. Азыр заман кандай болуп атат? Онлайндын заманы, Согласитесь. Мен недавно машинамды саттым, мен авторынокага барбай саттым. Анан кайра машина алам деп авторынокага барсам, эл аз, машина көп. Баары эле азыр Инстаграмдан тиги автосалон, бул автосалон, лалафо, деп эле онлайн карап барып келип эле. Туурабы? Туура. Этика поведения, Zoom, пожалуйста, регламент. В следующий раз девочкам скиньте, пожалуйста. Киргенде сразу микрофондорду өчүрөбүз, видеону күйгүзөбүз. Бул дагы жашынып алып, мынтип эмес, ачык. Мен дүйнөгө ачыкмын. Мен чыккан ачыкмын. И так далее, да? Это тоже влияет на деньги. Караңыздар, онлайнда кичине түшүнүк болду сиздерге.
мисалы үчүн мына бул менмин да, менде продюсер жок, мен 5 жылдан бери продюсерсиз иштейм, мен эч ким менен акча бөлүшпөйм, болгону команда менен бөлүшөм, мен бирөөнү уккум келбейт, күткүм келбейт, сен мен үчүн кылып кой дегим келбейт, ошон үчүн мен өзүм жоопкерчилик ала алам да өзүм иштейм, командам бар, сатуумда бөлүмүм бар, медиада СММщигим бар, мобилографым бар, болду. Биякта отдельный мындай лишний нерселер жок. Как раз мага азыр ассистент керек. Менин өзүмдүн жанымда окуп жүргөн, менин энергияма келген айымдардын ичинен 20 жаштан 32 жашка чейин Бишкектен айымды издеп атам. Жакшы зарплата менен, ненормированный график труда. Дальше. Эксперт менен продюсер деген ким да? Биз билебиз, мисалы үчүн ырчылар бар, продюсерлери чыгарышат, сахнага чыгарып, жылдыз кылып, алар сахнанын артында туруп, аларга ыр жаздырып берип, стили анча эмес болсо стилин жакшы кылып, чаптап, аны укмуш кылып жылдыз чыгарышат. Мисалы үчүн Мирбек Атабековду Канат Култаев чыгарган, там дагы ушундай продюсерлер бар. Бирок продюсерлер сахна аркасында болуп калат да. Бирок аны алып чыгып туруп, ошол экспертти же ырчыны алып чыгып туруп, аны тойлордон, анын тапкан акчасын экөө папалама алышат. Ошон үчүн ал продюсер. Онлайнда инфопродюсер деген нерсе бар. Инфопродюсер деген ким? Ал анын билимдерин элге алып чыгып сатат. Мисалы үчүн бул Ызаткан Жусупова, бул Кундуз Таштанова, Мен өзүм тааныштырбай калыптырмын. Менин атым Кундуз Таштанова. Онлайнда 5 жылдан бери иштеп жүрөм. 35 жаштамын. Өзүм көлдүн кызы болом, бирок Таласка келинмин. Токмокто өскөм. Жогорку билим бар, 3 билимим бар. Азыр финансовый техникумду кызыл менен бүткөм, АУПКРди кызыл менен бүткөм. Андан кийинкиси азыр БГУда социальная психология факультетинде магистратурада окуйм, психологко. Андан сырткары 3,5 жылдан бери цифровой психологиядамын, Сютсай мастеримин, профсютсай мастер, коуч. Именно туулган күнгө жараша психологияга келип, өзүм үчүн. Психологияга ар бир адам болдон өзү үчүн келет. Жыргаган жашоосунан келбейт, именно болдон келет. Ошол эле мен мамам менен, жолдошум менен мамилемди жакшыртуу максатында келгем. Жакшыртуу максатында келгем. 3,5 жылдан бери психологияны окуп, улам окуп, 2 миллиондай акча короттум. Квантовый психология Инна Тляшиновадан да Ызаткан Жусупова аркылуу дагы курстарын сатып алып, $6,000 окуп аткан маалым азыр. Орусча. Орус мектепти бүткөм, орусча түш көрөм, бирок кыргызча сүйлөп, кыргызча блог алып барам. Эмне үчүн? Кыргыз тилинде блог алып барганда эң реклама дагы арзан болот. Кыргыз тилинде блог алып барсаңар, акча да көп таба аласыңар, потому что силер өзүңөрдүн кыргыз экениңерди, денеңерди, бүт полностью род тегиңерди кабыл аласыңар биринчиден. Экинчиден, реклама арзан, конкуренция аз. Азыр орусча сүйлөгөндүн баардыгы кыргызча алып барып атат блогторду. Android көтөрөсүңөрбү, кандай үйдө гана жашабаңыздар, акырындык менен аракет кылып уже башташыңар керек. Инстаграмда карагылачы, мисалы үчүн даже айылда жашаган келин болобу, рецепттерди тартып, өзүнүн шыпырып атканын, казанда тамак жазып аткан видеолорун көрсөтүп, озвучка кылгандар жакшы кетип атышат. Эмне үчүн? Мен дагы аларды көрөмүн, себеби дегенде жашоосун кабыл алган адамды көрүш сыймык, интересно. Азыр успешный успех никого не интересует. Это раздражает людей, наоборот. Естественный контент, живой контент азыр өтө популярдуу. Ошон үчүн сиздерде эгерде инстаграмный квартира жок болсо, арыктаганда боенуп алып, чачым жууп алып сториске чыгам, анан баштайм дебей, жылдар күндөрдү өткөрбөстөн азыртадан дароо троечница болсом дагы аракет кылам деп баштай бериңиздер. Особенно 40-50гө чыккан айымдар, балдар чоңоюп, бүткүчө уже убактыңарды көп кетире бересиздер да. Ошон үчүн акырындык менен сөзсүз түрдө аракеттерди жаза беришиңиздер керек. Жашоо өзөгү курсунда окуп аткандарга мен тапшырма бергем. Ким эң көп активдүү рилстерди чыгарып, стористерди чыгарып, бир айдын ичинде эң жакшы активный болсо, сонун подарок приздер күтөт дегем, онлайн эра фотосессия жана дагы башка нерселер силерди күтөт деп мен айтканмын. Дагы да ушул эфирден айтып коеюн. Ошон үчүн үйрөнүңүздөр, эртең менен 5те турганда дагы отметка кылыңыздар, активдүү болуңуздар. Эң активдүү, жакшы результат алган айымдардын ичинен дагы сонун приздер күтөт. Андан сырткары, негизи эле любой убакта биз азыр ар бир адам өзүнүн телеканалы бар. Бул инстаграмы өзүнүн телеканалы. Сторис алып барганы бул анын трансляциясы. Трансляциясы.
эксперт анан продюсер, көрдүңөрбү? Бирок эксперт канча акча тапса, жана ырчылардай болуп, продюсер менен жарымын бөлүшөт. За минусом расходов. Продюсер сатуу бөлүмүн башкарат, кураторлорду, медианы баарын башкарат. Сатууга именно жардам берет. А эксперт өзүнүн билимине таянып, билими күчтүү болуш керек. Бирок эксперт миң акылдуу болуп, укмуш эле билимдердин баарын алып, аябай акылдуу укмуш болгон күндө дагы экөө бири-бирине келишпесе характери, бат эле иштешпей калышат. Эмне үчүн мен айтам, мамилеге бекеммин, бекембиз деп. 5 жылдан бери онлайнда Кыргызстанда бир эксперт менен мен эле иштеп келе жатам да. Көбүнчө азыр мисалы үчүн улам продюсер алып 3 айдан 5 айдан алмашып, кайра эле өзүнүн точкасына возвращаться эткен эксперттер дагы көп болуп атат да. Ошон үчүн каалайсызбы, каалабайсызбы, кичине да болсо этиш керек ушул нишадачы. Эгерде ушул менен кетем, окугум келет, мен дальше Инстаграмды алып баргым келет десеңер, акырындык менен аракет кыла беришиңер керек. Баштагыла, сатуу менеджер болсо, сатуу менеджерликтен баштагыла. Жок, мен менеджер болбоймун, мен деген өзүм чыгам, мага ал нерсе кереги жок, мен там соода сатыктамын, дордойдомун, соода кылам. Ошо соодамды кандай көтөрө алам? Через личный бренд. Инстаграм, жеке бренд деген эмне? Бул ар бир адам бренд. Силердин ар бирөөңүздөрдүн уже эле жөндөмдөрүңүздөр бар. Силердин өтө көп күчтүү тараптарыңыз бар. Силердин ар бирөөңүздөрдүн бэкграундуңуз бар. Ар бирөөңөрдүн бэкграунд деген эмне? Ар бирөөңөрдүн аркаңарда уже опыт бар. Мисалы үчүн мен дагы мына 35ке чыгып, эми жаңы баштайм десем дагы, менин аркамда опыт бар да. Мисалы үчүн 4 жыл Италияда мигрант болгом. Я замужем, турмуштамын, 2 кызым бар. 4 жыл Италияда мигрант болуп жашагам. Ата-энеме үй алып бергем, ата-энеме жардам бергим келчү. Андан кийин дордойдо иштегем, реализатор болуп иштегем. Бул 18-19 жаштарымда и так далее. И мында караңыздар. Да, мага кандай суроолор бар болсо, суроолорду жаза берсеңиздер болот. Анан мен окуп туруп жооп берем. Анан силерге суроо жооп берем. Ошондо видеоңорду включайте этип, мага суроо берсеңиздер. Азыр болсо келиңиздер, баштайлы. Микрофонду өчүрүп коесузбу? Назгуль Шаршенова. Давайте. Кому маминой любви не хватает? Кто хочет, чтобы я каждый раз отмечала, звала ее на 100 адамдын эфирине, ушул нерсени улам-улам айтканды ким каалап атат да? Кому-то где-то внимания не хватает, да? Анда эмесе кеттик. Караңыздар. Инстаграмды кантип биз упаковка кылышыбыз керек, Силер скриншот кылсаңыздар болот менин эфиримди. Андан сырткары эмне түшүнүксүз болуп атат, чатка жаза берсеңиздер болот, мен силерге айтамын. Макулбу? Анда эмесе кеттик. Караңыздар. Кундуз Таштанова деп турат, никнейм. Кундуз Таштанова, атың жана фамилияң. Ар бирөөңүздөр там, я не знаю, Асель, мен мурун Белла Стелла болчумун. Ким мени тааныйт? Чатка жазгылачы, Белла Стелла деген кезинде Инстаграмда ким катталды эле? Белла Стелла. Мен өзүмдүн атым жактырчу эмесмин. Эски ат деп өзүмдү кабыл албай Италияда жүргөн Белла Стелла. Белла деген красивая, Стелла деген звезда. Красивая звезда болуп алган. Элестетиңиздер? Өзүңдүн атыңды, тегиңди, атаңды кабыл албасаң каяктагы акча? Туурабы? И мага качан айтылды? Биз коллаборация кылабыз дегенде, Анжелика Кайратовна менен коллаборация кылабыз дегенде, ал айтты: "Кундуз, чоңойбойсуңбу? Мен кантип Анжелика плюс Белла Стелла менен чыгамбы? Сен эмне косметика салонсуңбу же косметика фирманын эмне салон косметикисиңби?" дегенде мне было больно. Бирок үйгө келип туруп дароо алмаштырдым. Демек мен ошондо болезненный, жүрөккө тийчү сөздү угушум керек болчу. Туура, мен 34кө чыктым. Эмне үчүн мен до сих пор Белла Стелла? Каяктагы 12 жылдан бери Инстаграмда мен Белла Стелла деп алып барчумун, элестетиңиздер. И когда я приняла Кундуз Таштанова деп, жашынакай кыргыздын кызы, менин атым, менин фамилиям, бул бренд. Түшүнүңөрбү? Мен экинчи баракчам бар, Кундуз Таштанова психолог деген. Анан караңыздар, өзүңдү кандай экин ошондой кабыл алат. Мисалы үчүн, эгерде мен азыр бул жакта командада девочки модератор болуп була микрофондорду өчүрүп туруңуздарчы, потому что балким алгачкы жолу Zoom'га кирип, кээ бир жактан мисалы үчүн сразу микрофонду өчүрүш керек деп түшүнбөгөн дагы айымдар бар болуш керек. Караңыздар, и чатка улам жазып турсаңыздар болот. Никнейм деп аталат. Азыр силердин Инстаграмыңарда аты жөнүңөр Асель Official 1992 нижний флеш 11111 болсо, это несерьезно. Это несерьезно.
никте эң важный нерсе өзүңөрдүн атыңарды, момундай фамилияңарды койгонуңар жакшы. Себеби дегенде, эгерде мен 1 жылдан, 2 жылдан кийин мен Инстаграмдан эч нерсе сатпайм. Мен жөн эле чайхана ачам, магазин ачам десем, баягы Кундуз Таштанованын чайханасы деп. Түшүнүңөрбү? Аты жөнүң бренд. Бүгүн сен мисалы үчүн массажистсың, Асель массаж, а 2 жылдан кийин сен психолог болуп кетсең, баягы Асель массажбы деп. Ошон үчүн өзүңдүн атың, фамилияң койгон бул эң сонун классный ник. Өзүңөрдү кабыл алгыла, атыңарды кыскартып, анан Кунди, анан Лиза деп эле толук кылсаңар жакшы. Это моя рекомендация как профессионала. Аватар деген эмне? Аватар деген силердин сүрөтүңөр. Бул силердин сүрөтүңөр. Эң биринчи бизде лайк басканда, эң биринчи бизге комментарий жазганда кимди көрөбүз? Сүрөттү көрөбүз, жүзүн көрөбүз. А биякта сүрөтү жок болсо, что-то подозрительный, мошенник окшойт. Понимаете? Инстаграмдан бир нерсе сатыш үчүн эң биринчи ким бизден сатып алат? Мисалы үчүн менден Лейлектен, Таластан, Көлдөн мен өмүрү тааныбаган айымдар мага акча салат. Элестеткиле? Мен аларды тааныбайм. Бирок эмне үчүн мага акча салышат? Эмне үчүн менден сатып алат? Ким билет? Чатка жазыңыздар. Эмне үчүн мага акча салып сатып алып атышат? Айткылачы. Давайте, активный болобуз. Кайтарым байланыш чатка жазыңыздар. Эмне үчүн алар менден сатып алышат? Эмне үчүн сатып алып атышат? Ким кандай ойлойт? Вы номер один, жеке бренд күчтүү түзүлгөн, ишеним. Правильно, ишеним бар. Биз ишенгенде доверие. Понимаете? Доверие. Личный бренд это мурунку сөз менен репутация деген сөздөр. Түшүндүңүзбү? Азыр деген канча деген мисалы үчүн мошенниктер болушу мүмкүн. Түрмөдө отуруп алып ар кандай нерсени кылышы мүмкүн. А эмне үчүн бул тааныбаган айымдар мага 10 миңден, 20 миңден, 1000 сомдон, 2 миң, 5 миңден акчалар салышат? Себеби дегенде ишеним. Ишеним качан болот? Ишеним сен өзүңдү жүзүңдү катып, мындай эме сүрөттөрдү коюп алып, мебелдин сүрөттөрүн коюп алып, кантип мен мебелдин сүрөттөгү адам менен сүйлөшүшүм керек? Анан боякта кээ бир айымдар бар да, күйөөсүн кучактаган тойдо сүрөтүн же балдарын кучактап алып, балдарым менин бактым. Можно, эгерде фото альбом эле катары колдоном, Инстаграмдан эч нерсе сатпайм, мен өзүмдү чыгаргым келбейт десеңер, фото альбом катары колдоно бергиле. Эгерде силер Инстаграм аркылуу менде жөндөм бар, мен дагы Инстаграм бул өзүңөрдүн жеке бренд, өзүңөр жөндө. Буякка деген өзүңөрдүн сүрөтүңөр плюс портретный сүрөт деген эмне? Портретный сүрөт деген бутуң менен кошо көрүнгөн, туловищеден көрүнгөн, жүзүң көрүнгөн эмес, көзүң көрүнүп туруш керек бул жерде. Көрүңөрбү? Көзүң көрүнүп туруш керек. Көзүңдү катып, очки тагынып, ылдый түшүп, мынтип турсаң, сен бир нерсе катып атасың, жашырып атасың. Понимаете? Уже позадан телесный уже айтылып атат бул нерсе. Ошон үчүн момундай өзүңөрдөн 3000 сом аябай, 2000 сом аябай, iPhone көтөргөн мобилограф деле алып алып барып фотосессия кылгыла. 150 сомго кофе ичсеңер дагы фотосессия кылып келгиле өзүңөрдүн шаарыңарга. Өзүңөрдү бир сире упаковка кылып алгыла, кичине самооценкаңар көтөрүлөт. Элдер азыр Инстаграм сурашат, любой массаж кыласыңбы, репетиторсуңбу, мугалимсиңби? Мугалим болсоң деле өзүңдү упаковка кылып, өзүң репетиторствоңду, консультацияңды сатсаң болот. Начинающий психолог болсоң деле дароо курс ачпай, кичине өзүңдү көрсөт, такшалт, Инстаграмды упаковка кылып, консультация кыл, элдер менен тыгыз иштеш, наработка компетенция кыл. Аватардагы сүрөт быкы-чыкы эмес, аркасы момундай болуш керек. Биякта фондо толтура нерсе болуп, тойдон же болбосо бир мындай быкы-чыкы деревьяларда эмес, однотонный фон болуш керек момундай. Студиядан болуп, хотя бы мобилографка, айфонго жакшы тартып, өзүңөрдү мындай кылып коюшуңар керек. Портретный сүрөт, мына көрүңөрбү? Чуть выше грудей. Жүзүңөр көрүнүш керек, көзүңөр көрүнүп туруш керек. И мягкая улыбка. Мүңүрөйүп, мумтеген адам сени лайк басып же катталса, силер андан сатып алат белеңер? Нет. Мягкая улыбка. Жылмайып, эгер акча болуп, акча деген мына кафеге кирсе, мына акча, силер акчасыңар да. Ресторанга, чайханага, кафеге кирдиңер, мүңүрөйүп, мүчүрөйүп, монтип турган адамга барат белеңер же жайдары ыраазычылык абалдагы шүгүр кылган адамга барасыңарбы? Наверное, радостный, ыраазычылык абалда жүргөн адамга. Аватар дейт. Аватарды көрдүңүздөр, кандай болуш керек? Ишеним болуш үчүн.
Бул нерсе өтө маанилүү. Силердин чек, вы стоите многого, но из-за того, что кичине билим жетпеген үчүн низкий чек, кичине акчаларда иштеп жүрөсүңөр. Строка поиска. Мисал үчүн, мен Ошко барсам, же болбосо мен Караколго барсам, мен Каракол торт деп издейм. И бул жирный строчкада Каракол торт деп жазылган болсо, мен поиск кылганда биринчилерден болуп чыгат. Строка поиска, издөө сызыгы. Эгерде сиз мына торт, выпечкаларды сатсаңыз, мен мисал үчүн Оштон заказ, Ошко массажга барбайм. Ошон үчүн массаж Ош деп жазышыңар керек. Обучение бар болсо массаж Ош, обучение. Чоң тамгалар менен жазылат, токотер сөздөр, 3 эле сөз жазылат, токотер сөз. Мен өзүмдүкүн көрсөтүп атам, бирок бул жакта атыңарды койбогула, 3 основной сөз. Мисал үчүн мен Лиза Мунаева деп поиск кылбайм, мен аны тааныбайм. Мен мисал үчүн Караколго барсам, мага гүл керек же вечерний платье, күз келди, тойго барышым керек. Мага Бишкектен вечерний платье керек болсо, платье прокат Бишкек дегенде поисктан мага аккаунттар чыгат. Мага аккаунттар чыгат. Ошол аккаунттардын ичинен мен кайсыны тандайм? Сториси күйүп атканды тандайм. Келиңиздер, азыр мен силерге прям көрсөтөйүн мына. Мага азыр прокатка платье керек. Прокат, платье, Бишкек дейин. Мага Бишкектен керек. Мага Караколдон, Оштон эмес. Эми караңыздар, мына чыгып атат, Аватаркасы жакшы болсо, мага жакканына кирем. Көрдүңөрбү? Сториси күйүп турса, вау, иштейт экен дейм. Бул жирный строчканы көрүңөр, прокат платьев Бишкек. Ушул жирный строчкалар менен адамдар поиск кылып таап алат. Эгерде мен Ошко бардым деп коеюн, Оштон мага массаж Ош дейин. У меня постоянно мойнум ооруйт, ошондуктан, допустим, массаж Ош. Бул жактан кимди тандайм деп ойлойсуңар? Албетте бул биринчи айымды тандайм. Эмне үчүн? Себеби массажный формада турат, биринчиден. Профессионал окшойт. Жылмайган жүзү турат, өзү турат. Мен адамга келгим келет. Мен бул картинкага келгим келбейт, мен адамга баргым келет. Түшүнүңөрбү? И мен бул жака көрүп атам. Мягкая улыбка, портретный фото, кабинет уютный окшойт. Аркасында кабинеттин да уютный сүрөтү бар экен. Условиясын көрөм. Жакшы экен, чисто, красиво, кана, вау, жакшы жерде кабыл алат экен. Понимаете, это очень важно. Ушинтип мен сиздерге бул жактан хочу донести. Эгерде силер даже Инстаграмда иштебесеңер дагы, кандай бир кызматтарды көрсөтсөңөр дагы, потенциальный клиенттер силерге ушул нерселерди карап келет. Түшүндүкпү? Эгерде силер окутуп бир нерсе кылсаңар, эмнелерди окутат, кандай билимдери бар, ошол нерсени дагы аябай каралат. Поэтому биздин максат, биздин задача өзүбүздү кардар сурай электе эле каршылыктарды жапкан баардык нерсени кылып коюу. Дальше. Мен өзүмдү кандай атасам, ошондой кетет. Как корабль назовешь, так он и поплывет деген нерсе бар да. Мисал үчүн мен араңардан азыр там Гүлжан Молдоева деп Гүлжанга катталсам, Гүлжанда өзүн мисал үчүн массажистмин, же болбосо макияж жасайм, же болбосо мен жөн эле блог алып барам деген сыяктуу сөздөр болсо, бул жөн эле блог алып барат. Мисал үчүн азыр мага катталып же баракчама кирсеңер, мисал үчүн бул жакта мен психологмун десеңер, силер ал психолог деп кабыл аласыңар. Адам өзүн кандай атаса, эл ошондой кабыл алат. Түшүндүкпү? Описание профиляда мен киммин деген суроолорго жооп бересиздер. Мен элге кандай пайда бере алам? Элге пайда алып келе алсаң, элге кызмат бере алсаң, эл сага акча бере алат. Түшүндүкпү? Элге эч нерсе бере албасаң, билим жок болсо, билим аз болсо, значит, билим алышым керек, өнөрүмдү курчутушум керек дегенди билдирет. Изденишим керек, окушум керек и так далее. Түшүндүк, Описание профиля. Дальше, азыр Советский Союздай болуп, номериң канча 05544275 эмес, бир шилтемени басып туруп биз өтүп кетишибиз керек. Шилтеме WhatsAppка басып туруп, силердин WhatsAppка быстро попал болуп калыш керек. Ссылка коюш керек бул жака. Ссылканы кантип коет? Аны дагы va.me 996 деп номериңерди коесуңар. Макулбу? Рахмат. Өзүнүн жумушун сүйгөн адам эч качан чарчабайт. Дальше ссылканы басып туруп өтүп кетет. Актуальный сторис. Мен сторис жазабасам дагы, мен уктап атканда өзгөчө TikTok товар саткандар, алтын саткандар, көйнөк саткандар, кытайлар көрүп атасыңар кандай сатып атат. Кийип чечип өздөрүн көрсөтүшүп.
дал ошол нерселерди дагы акырындык менен өздөштүрүшүңөр керек. Ошондой рилс чыгыш керек. Ошондой рилс чыгабы, ошону кайра дублируйте тиктокко. Тиктоктогулар уктабайт. Түн ичинде силер уктап атканда WhatsApp'ыңарга өтөт. Канча турат, эмне жумуш, хочу и так далее. Күчөтүш үчүн өзүңөрдү көрсөткүлө. Кандай нерсе, эмнелерди кыласыздар и так далее. Актуальный стористер. Актуалдуу стористер. Так, мен угулуп атамбы? Актуальный стористер кандай жазалат? Актуальный стористер бул силер уктап аткан маалда дагы. Актуальный стористер бул эмнелер, бул хайлайтстар. Актуальный сторис, так, бул эмне белый болуп калды. Так. Силерге экраным полный көрүнүп атабы же ак пятно көрүнүп атабы? Мощный каршылыктар болуп атат. Пятно көрүнүп атат. Да, кетпей атат эми ак пятно, элестеткиле. Биздин эфирдин каршылыктары. Суроолорду берип туруңуздар. Кандай суроолор бар силерде? Так. Эми кайра ачайын. Всё круто. Ага. Суроолорду жазып турсаңар болот, чтобы не забыть. И дальше ошол нерсени мен анан жооп берем. Актуальный стористер деген эмне? Биз, мисалы үчүн, сиз эгер бир нерсе сатсаңыз, товарлар бар болсо дагы, ошону сиз өзүңүзгө ушундай упаковка кылып койсоңуз болот. Актуальный стористер, мына бул жакта актуальный стористе биз өзүбүздү упаковка кылып коебуз. Так. Актуальный стористе не надо 50 актуальных. Ашып кетсе 5-6. Мисалы үчүн, эгерде бул окуткан айым болсо, сен кимсиң, кандай билимдериң бар, элге кандай пайда алып келесиң. Любой адам эгоист болот, выгоданы карайт. Любой адам эгоист болот, выгодасын карайт, сөзсүз түрдө сенден эмне пайда ала алат. Эгерде сиздер элдерге пайдалуу болсоңор, элдерге пайда алып келе алсаңар, мисалы үчүн, кайсыл группадан чыгышпайт адамдар, кайсыл нерседен катталып окушат, элге пайдалуу нерселер болсо, сиз элге пайда алып келе алсаңыз, сөзсүз түрдө ал нерсе бааланат жана элдер сиздерден ошол нерсени дагы алып сатып алганга даяр болот. Эгерде элге тартуулаганга билим, жөндөм, өнөр бар болсо, эл сиздерге акча төлөгөнгө даяр болот. Менеджерсизби, жакшы психологсузбу, жакшы адиссизби, өз жумушуңузду жакшы билсеңиз, эгерде даже сиз визажист, макияж жасаган, жаңы баштап аткан эксперт болсоңуз деле, дароо курс ачпастан ошол нерсеңизди, кызматтарыңызды сатып, элге эмгегиңизди сиңирип, андан кийин анан ошол жактан Хуесос, паровозик, Томас и да я дебил ебучий, пивно смешно, без колючий. Малый кирпичи в тебя летит струя мочи. деген айымды мен удаление кылып койдум, музыка чыгарып. Українське сало, українцям того сала буде завжди мало, щоб у вас і у Так, кандай суроолор бар мага? Кандай суроолор бар? Ким эмне сатат? Давайте разбор кылайын. Мисалы үчүн, эгерде мага көйнөктөр керек болсо, платье, Бишкек, товар сатыш керек, товар көйнөктөрдү сатсам, мен поиск кылам. Ошого жараша Инстаграмынан эле көрүп, мен барып ошол жактан прокатка же көйнөктөрдү дагы онлайн дагы сатып алсам болот. Туурабы, Түшүнүү болуп атат сиздерде,
Микрофон көгүзүп дагы суроолорду берсеңиздер болот. Мен сиздерге экинчи гайдта ажыратып өтөм. Кандай суроолор бар мага? Инстаграмда ким эмне саткысы келет, же болбосо ким? Не хотел этого доделывать, меня заставили. Если Кундуз эже микрофонуңузду жандыра алыңыз. Бул жакта мурун эле айтып кеткендей эле туура эмес видеолорду, реклама жана сөгүнгөн ар кандай тартипти бузган нерселер сразу удаленияга кетет деп айткам. Кандай суроолор бар мага айымдар? Келиңиздер, суроолорду берсеңиздер болот. Кундуз айым, мен кийим саткым келет Инстаграмдан. Сиздики это люкс и улуураак айымдарга турабы? Инстаграмдан сиз биринчиден кандай онлайн магазин дүкөн, барбы? Жок, онлайн эле, жөн эле. Менде мындай үзүп бир немелер көрсөтүп силерде деле ошондой болот. Ооба, айтып атпаймынбы, бул жакта тартипти бузган, мисалы үчүн ушундай нерсе. Кундуз Максим дегенди да өчүрүп салсаң, өчүрүп турсачы. Аябай ошонуку да чыгып атат. Удалите, пожалуйста, ушул жакта эмелерди. Биздин группага келген эмебиз Всё. Опять. Да, аябай тоскоолдук жаратып атат. Это говорит о том, наверное, не просто так он тоже появился, да, именно в этом эфире. Это тоже какой-то знак. Синшине деп 777 деп турат го, ошондон чыгып атат окшойт. Хорошо, я его удалила, вот здесь вроде бы все вроде. Так, давайте суроо бериңиздер. Менде суроо бар. Онлайнга кантип чыгыш керек? Өзүмдүн курсумду ачайын деген. Эмне экспертсиз? Сиз кандай экспертсиз? Эмне курс? Образование, обучение боюнча. Обучение эмне боюнча обучение? Так, эмне боюнча? Психология. Эмне билимдериңиз барбы, дипломдор барбы, сертификаттар барбы? Четинен алып атам. Азырынча жок. Сертификат эч нерсе жок болсо, вы хотите сразу ли начать вести или как консультация кыласызбы? Ооба, консультация алып барып, багыт берип. Так, это специально. Кто здесь модератор, девочки? Вы удалите вот этих, кто эме кылып атат?
На РЖД купил билеты, жду свой рейс кривым летом. Нахуй нужен ваш автобус, за мной прикатит Томас, он хуячит как ракета. Модератор, удалите, пожалуйста, Максим деген бояктагы баланы. Биринчиден мындай да, эжеке. Караңыз, чтобы начать зарабатывать онлайн, чтобы начать зарабатывать онлайн, смотрите, биринчиден мындай да, мага ар кандай, мен эми продюсер болгондуктан мага ар кандай адамдар келет. Мисалы үчүн кээ бирөө 1000 сомдук, 5000 сомдук курсту окуп алып деле психолог болом деп келишет. Анан мен суроо берем. Кандай билимдериң бар? Кандай сертификаттарың бар? Кандай дипломдоруң бар? Эмне результат берип келе жатасың адамдарга? Кандай жөндөмдөрүң бар? Мисалы үчүн 1-2 жылдан кийин Кыргызстанда жакында закон чыгат. Мен организатормун, бирок бул жакта доскаларды атайын поделиться кылып чийип, мешать кылып атат да. Где здесь команда? И биринчи очередь ошондой айымдар келет. Мисалы үчүн мага келгенде мен биринчи суроо берем. Кандай жөндөмдөр бар? Сертификат барбы? Сертификат барбы? Эмне сертификат бар жана башка нерселерди мен суроо берем да. Элестетиңиз, мага 1000 сомдук, 5000 сомдук бир курстарды жөн эле өзү үчүн окуп алып, эч кандай билими жок, сертификаты жок болуп туруп келип, эл менен иштейм десе, билими до конца жок болсо, элге туура эмес билим менен ок атат. Ошон үчүн ал өзү кичине результат алып, сертификат, нарушать этпей законду, кичине сертификат алып, лицензиясыбы, сертификатын хотя бы алып, дипломун алып, анан мен элдер менен иштешүүгө даярмын деш керек. Дароо эле курс ачпастан, курс ачыш үчүн Инстаграмда, стористе хотя бы 200 адам көрүш керек, акырында подписчик топтош керек. Ошон үчүн мен эмне дейм дайыма психологдорго? Биринчи өзүңөр дагы окуп, билим алып, такшалып, эл менен тет-а-тет иштешип, эл менен да тет-а-тет иштешип, результаттарды жаратып, анан ошол эле дароо курс ачпастан онлайн. Мисалы үчүн жаңы психолог окуп келдиби, 500 сомдон онлайн консультация 1 саатка, там, допустим, офлайн 2000, 5000ге чейин алып баштады. 3 ай болобу, 6 ай болобу, такшалыш керек, эл менен иштеш керек. Өзүн үчүн. Эмне үчүн? Мисалы үчүн мен 5 жыл мурун Узаткан Жусупова иштеп баштаганда, ал 42 жашында психологияга келген, ошону окуп баштап, эмне кылган? 41 жашында, окуп баштап. Я Гитлер! Мне очень хотят помешать вести мне эфир. Я не знаю, может, это специально делают. Не хотел этого доделывать, меня заставили. Если хочешь дэпнуть мне, давай скорее. Я база, ответь. Азыр психология курстарды окуп аткан айымдар, значит, наверное, мы должны были вот это все увидеть, да? Значит, внутри нас какой-то, может быть, запрос был такой, если каждый раз нам мешают вот так вести эфир, да? У нас где-то 10 мүнөттөй убакыт калды, я вам отвечу на этот вопрос. Бул жактан сделайте. Не хотел этого доделывать, меня заставили. Если хочешь дэпнуть мне. Удалениями занято. Бул жактан мен эмнени айткым келип атат? Биринчиден такшалыш керек адамчы, мисалы үчүн. Анан мен суроо берем ошол эжеге. Макул азыр курс ачасыз, макул азыр бирок сизде 5 жашыман бери өзүмдүн байкем мени насилие кылып келген, изнасиловал деген кызга кантип жардам бересиз деп суроо берем да.
Же болбосо азыр макул бат эле Инстаграмдан жылдыз болушко бат эле. Элге кандай жардам жөндөм сизге өзүңүздүн методикаңызга дегенде, ошол жактан мага ар кандай да айымдар келет. Мисалы үчүн 5000дик, 3000дик, 1000 сомдук курстарды окуп алып деле психолог болом деген да айымдар бар. Бир чети биздин Кыргызстанда ошол законду да кабыл алып уже иштеп жакында иштеп баштаган деле туура деп ойлойм да, потому что эмне үчүн мен мисалы үчүн азыр БГУда окуп атам да, социальный психология факультетинде, эмне үчүн Заткан Жусупова Москвада да окуп атат, кайра Кыргызстандан дагы экинчи, үчүнчү ирет тапшырып окуп атат, потому что эч качан законду бузбашыбыз керек. Биринчиденчи, бул сверхобъективный реальностьта балансты бузбашыбыз керек. Биз өзүбүзгө карманы наработка кылабыз да. Ал акча, ал туура эмес, ал тапкан акчабыз башка жагыбыздан бат эле чыгып кетиши мүмкүн. Ден соолук аркылуу, жакындарыбыз аркылуу. Нельзя нарушать карму. Ошон үчүн ачык мен азыр психология коуч болуш үчүн кандай сертификат алып өзүмдү алып кете алам. Ошол эле мисалы үчүн талдоо чеберинде биз мисалы үчүн международный сертификат беребиз. Инна Тляшинованын 2 айда сертификат алып, разбор мастери болуп, өзүнүн жүзү да ачык, разборлорду 5000ден сатабы, онлайн 3000ден сатабы, сатып алып кетет. Эгерде мисалы үчүн кээ бирөө бар 5000 сомдук курсту окуп алып деле түшүнбөйт, карма эмне түшүнбөйт, разбор кыла берет. Бирок ал туура эмес. Элестеткиле, мен деле Сюцай мастеримен го мына. Цифровой психологмун, мисалы үчүн цифровой психологияны окубай туруп, эч кандай сертификаты жок. Сен туулган күнүң качан? Сага мондай керек экен деп элдерди чала була консультация кылган, бул карма. Эл еще сурабаса дагы это нельзя. Бирөөнү барып спасать этип, сенден сурабаса дагы ага акыл насаат үйрөтүп бир нерсе кылган. Зачем это? Это слив энергии. Слив энергии. Адам өзү келип согласованный трансформация кылышыбыз керек. Адамдын ошол нерсеси дагы денесинен, ситуация жашоосунан ар кандай нерсе аркылуу чыгып кетет. Мисалы үчүн дагы бир түшүндүрүп атам. Мен врач эмесмин, хотя медиктердин кызымын. Атам ветврач, мамам врач, медсестра, акушер. Эгерде мен пластический операция кыла алам, мен врачмын деп псевдо болуп алып барып бирөөнүн жашоосун, билим дагы ошондой. Билим дагы адамды ошондо билим аркылуу бул ок, колго ок, мылтык берем. Мылтык берилет. Ошол туура эмес билимдер менен адамдарды атышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз бул дагы чоң жоопкерчилик. Эгерде психолог болгум келет десеңиз, ачык айтып, ошону барышыңыз керек. Мен сертификат алгым келет, мен эл менен иштешким келет деп жана дароо эле курс ачпастан биринчиден Инстаграмдан элге кызмат кылып башташ керек. Рилстерди тартып, сиздин рилсти көрүп, ооба, мен дагы 5 жашымда изнасилование болгом. Ооба, мен дагы соседский мальчик мага дамаг алса. Ооба, мага дагы там байкем, атам, жездем сексуалдык ыдык көргөм. То есть ошондой болгон айымдар дагы сиздин Инстаграмдан пайдалуу эфир, пайда ала алса, ал сизге адамдар өздөрү эле агып келет анда. Канча 5 жылдын ичинде психологдорду көрдүм, мисалы үчүн күйүп жанып лампочкадай өчүп калат. Эгерде элге кызмат кылып тереңинен жардам берем десеңер, анда биринчи максат ниет, законду бузбай, ниетиңизди түз кылып, лицензия болобу, жанагындай биз мисалы үчүн талдоо чеберинде 2 айда биз сертификат беребиз. Талдоо мастери деп. Ошол жакта окуп алып, дальше талдоолорду кылып 5000ден, 10000ден, башында 1000 сомдон, 2000ден онлайн разбор кылдыңыз, андан кийин 5000ден офлайн разборлорду кылып атасыз. Заткан Жусупова мага келгенде эртеден кечке разбор кылып отурчу 5000 сомдон. Эртеден кечке 5000 сомдон разбор кылчу. Эмне үчүн көчүгүн көтөрүп туруп иштеп баштаган? Потому что 2 миллион карызы бар болчу. 2 миллион карызга кирип кеткен. Рельсы шпалы, кирпичи в тебя летят. Эгерде силерде азыр силердин жашооңордо кризис бар болсо, надо благодарить Бога, что ошол кризис бар жашооңордо. Ошол кризис жашоосуна келген үчүн эртеден кечке ошол карызыман кутулайын деп кечке разбор кылып отурчу. Ошол разборду жандуу кыла берип такшалган. Любой за разборду эмне үчүн күчтүү? Потому что жандуу иштеп такшалган эл менен тет-а-тет. Мен да кризистен келгем буяка. Кризистен адам түшүнбөйт, же кризистен келет. Көбүнчө кризистен, трансформация кризис жолу менен же окуу аркылуу болот. Биз түшүнбөйбүз да адам. Боль болгондо, жашооң кыйналып баштаганда анан окууга келебиз. Трансформация кризистен болот, же болбосо окуудан келет. Кризис болгон үчүн анан өзүбүз изденип анан окууга келебиз.
Согласованная трансформация через обучение болот. Биринчи кеңешим сизге хотя бы окуп алыңыз, талдоо чебери болобу 2 айга, мастер разборов боло алыңыз. Жок аны окуйм, мага жакпайт десеңиз, сертификат берген. Мына сертификат берем эжеке. Бизде моундай сертификаттар бар. Сиз толук кандуу коуч боло аласыз, адамдар менен иштеше аласыз. Заман азыр ошондой. 2 айда, 3 айда ошол нерсени үйрөнүп, элдер менен иштешүүгө укугу бар. Укук берип атса, значит иштеп кетет. Бирок дароо эле курс ачпастан онлайн, допустим, разборун 1000 сомдон, 2000ден, офлайн 5000ден, 10 000ден сатып, бир жумада 3 адам, 5 адам менен иштеп, ошолор менен иштей берсе, пожалуйста, Назгуль, мага жагасың, мен сени сүйөм, каалайм, мен менен иштечи анонимно 2 ай бою. 50 000би, мен 50 000. Жумасына 2 разборбу, мен 2 разбор кылып тур мага деп айтат. Адамдар өздөрү келет. И ошол сизден 1 айым результат алса, 50 000ге 2 айда. Мен бааларды условно эле айтып атам азыр. 2 айда 1 адам, 2 адам, 3 адам, 5 адам сизден, бирөө келип сизден 2 ай иштешип, сиз менен жеке иштешип результат алса, аркасынан оны жөн эле өзү ичтип келет. Ал результат алса, ал жөн эле өзү ичтип келет. Ваша задача вначале поработать на экспертность. Экспертность деген эмне? Бул эксперттүүлүк. Мисалы үчүн мен чыгып атамбы Zoom'га, мен жумушумду сүйөм, сатуу, бардык нерсени. Эгерде ошондой мисалы үчүн диплом жок, эч нерсеси жок болсо, мен вообще эч кимди продюсерлик албаймын да, потому что биринчиден мен өзүмдүн Instagram баракчамды иштетем, насаатчылык сатам. Экинчиси бул мен цифровая психология Кундуз Таштанова психолог деген баракчамда өзүмдүн продуктуларымды сатам, туурабы? И бирок мен мисалы үчүн 3,5 жылдан бери психологияда жүрсөм дагы, эми мына бул дипломдорду алып алып, мына цифровой психология боюнча 81 өлкөдө мунун баары котируется деп, дипломдун баарын алып алып, бул Кыргызстандын өкүлчүлүгү сертификат, консультация кылып, адамдар менен иштешүүгө разрешение. Монун баардыгын алып алып, анан Инстаграмга 10 ай мурун эле чыктым. 3,5 жылдан бери психологияда жүрсөм дагы. Мен жаман көрбөңүздөр, мен өзүм как правильный айтып атам. А эгерде азыртадан Инстаграмыңызды өнүгүү жолу, өнүгүү деп өзүңүздүн ойлоруңуз менен бөлүшүп, рилстерди тартып, постторду чыгарууга толук кандуу укугуңуз бар. Акырындык менен. Анан негизи ошондой алып алып сертификат өзүңүзгө ишеним берет. Азыр сизде ишеним жокпу, 500 сом, 1000 сом деп сатышыңыз мүмкүн. А сизге ишеним, мындай документтер, сертификаттарды алып, ичиңизден ишеним болгондо менин консультациям 10 000 деп смело айта аласыз. Башында 5 000, 3 000 болот. Бирок спрос болгон сайын, элдерде очередь болуп, каалайм деп баштаган сайын ошончолук чегиңиз өйдө көтөрүлөт. Бул ошондой иштейт на подсознательном уровне. Бул жакта мен как она есть айтып атам. Как она есть айтып атам. Кто организатор бул жакта? Выключите микрофон, пожалуйста. Мен бул жакта мен чындыкты бетке айтканым үчүн мен жаман көрүүнүн кажети жок. Мен силерге чындыкты айтып атам. Потому что это карма. Мен психологияга акча табуу үчүн келген эмесмин. Мен психологияга өзүм жашоомду оңдоюн, жолдошум менен мамилемди оңдоюн, мамам менен мамилемди оңдоюн деп келгем. Өзүм жакшы түшүнүп, результат алгандан кийин анан ниет акча эмес болгон. Өзүмдү оңдоюн деген. Мына 3,5 жыл өткөндөн кийин 10 ай болду Инстаграм иштетип баштадым. Потому что вот это внутренне, да, уверенность болуш керек адамга дагычы. Ниет түз болсо, акча аркасынан өзү келет. Просто мен эми сиздей болгон айымдарды буга чейин да көрдүм. Биринчисинде, допустим, 1000 сомдон 80 адамга сатты, экинчисинде 6 000ден VIP деп 20 адамга сатты. Макул 100 000, 200 000 тапты, 150 000 тапты. Дальше сата албай койду. Эл результат алган жок. Дальше кете албай койду. Жана болот го ырчыларчы, лампочкадай күйүп, жанып, бир күйүп туруп өчүп калган. Эл өзү тандап алат, эл тупой эмес. Эл акылдуу. Өзү эле ылгап алат. Ырчыларды ылгап алгандай эле психолог ылгап алат, өзүнүн адамдары келет. Калуу барбы? Жүрөк каалап атабы? Пожалуйста, барсаңар болот. Иштегиле, кылгыла. Мен экраным көрүнүп атабы азыр? Кылыш керек, жазаш керек. Ооба, болот. Каалоо барбы? Окуңуз. Бирок ошентип өзүңүздү эме кылып алып, анан дароо эле курс ачпастан кичине 1 ай, 3 ай, 6 ай элге кызмат кылып иштеңиз.
консультация кылыңыз. Мисалы үчүн мени карасаңар, жаш кыз, Кундуз Таштанова цифровой психолог деп турат бул жакта, инстаграмым. Сен бизди окутканда эмне, кандай окугуң бар деген сөз ичинде болот да адамда. Дароо каршылык бул жакта жагылып атат. Дипломдор, акча и так далее, да? И бул жакта эмнени айткым келип атат? Боло аласыз. Мисалы үчүн мен жаш болсом деле менин өзүмдүн аудиториям бар. Жаштар келиши мүмкүн. Мага почему-то жаштар эмес, 40-50 айымдагы, 40-50 жаштагы айымдар дагы көп келет. Но суть эмнеде? Ар бирөөнүн өзүнүн психологдордун заманы ооба. Эмне үчүн ар бир 3-4 брак сейчас разводится? Давайте статистикага кирели мына. Статистика разводов дейинчи. Өзүңөргө көрсөтөйүн фактын. Статистика разводов в Кыргызстане. Курс ачса болот. Конечно, ачса болот. Бирок мынагы. Эмне дейт? Ар бир 4-үчү үй бүлө разводдо. Причина недопонимание. Бири-бирибиз менен сүйлөшпөй калдык. 50 жаш, 40 жаш болобу? Разводов много. Казахстанда еще больше. Рекордное число, высокое число. Каждый 4-й брак, көрүп атасыңар буякта, каждый 4-й брак распадается. Причем в сельской местности этот показатель ниже, потому что аякта уят или эмне дейт. Каждый 4-й брак разводится деп турат. Буякта статистика официальный көрүп атасыңар, Выросла деп атат. Выросла мына 2025 30-нчы. Эмнеге андай болуп атат? Эмне үчүн зордук, зомбулук болуп атат? Ар бир 3-4 айым, курска келген айым сексуалдык кыдык же зомбулук көргөн айымдар көп. Но и об этом молчат. Многие молчат. Каждый 4-й брак разводится деп атат. Ошон үчүн бизге психологдорго барып атабыз, окуп атабыз. Мен мисалы үчүн бул цифровой психологияга 6 күн барып окуп 200 000 төлөп, кайра 1-чи уровень, 2-чи уровень, 3-чү уровень окуп барып, кайра повторго барып, Дубайга, Турцияга барып, проживание, перелет баарын проживать окуйсуң, түшүнүп, психологияны казган сайын кете бересиң да. Бирок суть в чем? Суть в том, я здесь хочу сказать, что калоо барбы, жүрөк калып атабы, кылгыла, окугула, окуп, такшалып, окуп алгандан кийин мондай диплом алып, өзүңөргө ишеним пайда болот. Анан Инстаграм иштетип, консультация кылып баштагыла. Консультацияга келген адам силерден мени личныйга, анонимныйга алчы дейт. Ошол бир консультация аздык кылат да, силер аны ала аласыңар. 1 ай иштешүүгө, 2 ай иштешүүгө 30 000 мен 15 000ден баштагам. 2 ай насаатчылыгым 5 жыл мурун 15 000. 2000 сомдон такшалып, канчалык адам такшалган сайын өзүнө дагы уверенность пайда болот. Эми мына азаткан жерде алай разборлорду кылып, улам билимдерди окуган сайын любой убакта анын өнөрүн, билимин эч ким урдап кете албайт. Сизде ошол билим бар болсо, сиздин өнөрүңүздү, билимиңизди эч ким ала албайт. Эгерде сиз эртең Турцияга көчүп кетем, Америкага көчүп кетем дегенде мээңиз кошо сиз менен кетет. Онлайн отуруп алып, Zoom'дан деле 2000 сомдон, 3000 сомдон консультация кыла аласыз. Болгону сизде өнөр, билим керек. И все. Человеческий ресурс недолговечен. Ошон үчүн наша задача бул жакта калоо барбы, 40-таспы, 50-дөспү, никогда не поздно учиться. Пожалуйста, заткан жерде эле 41-42 жашында келген. Мен 30 жашымда келгем. Но суть в другом. Мен менен азыр университетте окугандар 50-60 жаштагылар бар, 40-тагылар бар. Методика ушундай азыр, заман ушундай. Окуп алдыңызбы? Пожалуйста, такшалып, башында консультацияларды кыласыз. Ушундай нерселерди жазайсыз. Инстаграмыңызды иштетип, катталуучулар топтоп, реклама кетирип, СММ айдисине төлөп, же болбосо өзүңүз деле иштетсеңиз болот, но ошол нерсени Инстаграмда дагы системага салып койсок болот. Сиз мондай сертификат алып, жакшы нерселерди метип алып, билимим бар, Кундуз, мына сертификат, мына өзүм ушундай результат алдым, Кундуз. Мына там варикоздон айыктым, рактан айыктым, күйөөм менен ажырашып абалында эле мен азыр тим эле сонун жашайбыз. Мына кыздарым турмушка чыкпай эле баары бактылуу болду. Мен методикама ишенем, мен бактылуумун, мен момундай результаттарды алдым. Мына менин клиенттерим результаттары деп өзүңүзгө ушундай уверенность болуп турса, сизди никто не остановит. Вы можете өзүңүздө ишеним болот, понимаете? Азыр момундай күнөөлүү сезим менен эптеп эле 1000 сомдук, 2000, 5000 курсту окуп алып эле элдерге консультация кыла берейин деген бул эми чуть-чуть неправильно. Мен как психолог катары айтайын и как продюсер катары айтайын. Как продюсер катары мен сизге айта алам. Ижеке, без проблем. Давайте, чыгыңыз. Давайте менен да берейин. Продюсерби меңиз продюсер, СММби меңиз. Давайте насаатчылыкка келиңиз деп айтып эле сатып кое алам.
Но мен психолог катары айтып атам, эжеке, давайте такшаласыз кичине дагы. Бирок азыртадан Инстаграм баракчаңызды иштетип баштаңыз. Инстаграмды жөн эле ар бир айымда иштете алат. Жөн эле өнүгүү, өзгөрүү деп өзүнүн ойлору менен бөлүшүп, ошол нерселерди көрсөтүп алып кете алат. Түшүнүү болуп атат, мисалы үчүн давайте өнүгүү дейин, биякта психологиялык билими жок. Өнүгүү деп мисалы үчүн, психологиялык билими жок, өнүгүү, женская комьюнити дейт, руханий өнүгүү, психология в призме ислама, өзүн өнүктүрүү, өзү чыкпаса дагы картинкалар менен, өзүнүн жан дүйнөсү менен, сөз менен, текст менен адамдардын жүрөгүнө чейин жеткирип атат. Мындайча айтканда, бул баракча мындай өзүн да көрсөтпөйт экен, жүзүн көрсөтпөйт экен, просто ушинтип өзүн алып барат экен. Өнүгүү, өзгөрүү, акырындык менен өзүңүздү мисалы үчүн алып барып баштасаңыздар болот. Мисалы үчүн талдоо чебери дейин. Биздин Алтын Айже, бизде куратор болуп иштейт, талдоо чебери бүткөн, биз Инстаграмын упаковка кылып бергенбиз. Ноокатта жашайт туура. 52 жаштасыз, Алтын Айже, барсызбы, эфирде жоксузбу? Акырындык менен бул нерсени кылып баштай бериш керек. Инстаграмды иштетип, кичине көнүп баштагандан кийин силерде катталуучулар болуп, адамдар өздөрү эле келип баштайт. Болот го, эл мисалы үчүн да, эл өзү сизди тандап алат дегенчи. Анан сиз азыртадан биринчи максатыңыз эмне болуш керек? Инстаграм эме кылышыңыз керек, окуу, диплом алып, сертификат алып алайын. Азыр сентябрь башталды, мен дагы университетке тапшырып коеюн. Бишкектесизби, тапшырып коюңуз. Башка жактасызбы, тапшырып коюңуз. Мен сиздин советим эже. Мой отдушинский вам бесплатный совет. 2-3 жылдан кийин эмне болот, ким билет, бирок азыртадан сверхмындай законду бузбай иштеп атканда смело иштейсиз. Күнөөлүү сезим жок болот, чоң акчалар еще больше кетет. Эмне үчүн мен айтам дайыма, ыраазычылык абалда устатыңан, ата энеңен, күйөөңөн баарынан алып алып, эч кимден күнөөлүү сезим кыжырланбай, жазык, ачык жүзүң менен иштесең, ошончолук ачыксың, ошончолук сен бардык нерсени кыла аласың. Акча да бат, оңой бат келет, чоң акчалар келет. Күнөөлүү сезимде анда кичине майда акчаларды табыш мүмкүн, но масштабка чыгыш оор болот. Элге чыгыш. Мен Dandelion компаниясынын продукцияларын саткым келет Инстаграмда дейт. Сетевой боюнча да, эфирде сактап кое аласызбы? Кайра киргенге туура айтып жатасың. Үйдө отурган айымдар эмне кылсак болот? Үйдө отурган айымдар сатуу менеджерине окусаңар, баштасаңар болот. Сатуу менеджерликти өздөштүрүп алып, бирөөлөрдүн курстарын, товарларын сатып, кирешелер чыксаңар болот. Мисалы үчүн, мына, мен 5000 сом, 7500 сомдук даяр курсумду сатып, мисалы үчүн 500 сом, 800 сомго чейин ар бир сатуудан алса болот. Адамдарга жазып, телефон менен, WhatsApp'тан жүзүн көрсөтпөй, сону консультация кылып иштегенди үйрөнүшүңүз керек. Уш мисалы үчүн билим алып алып, өнөр үйрөнүп алып, бир жуманын ичинде ошол нерсени үйрөнүп кетсеңиз болот. Экинчиси, ошол эле психологдор, ошол эле мисалы үчүн Заткан Жусупованда канча деген номерлер калтырылат, силер менен менеджерлер сүйлөшөт. Ошого дагы бизге команда, онлайндагы сатуу менеджерлери иштешет. Мисалы үчүн 15 000 сомдук курс сатса, 1,5 миң сом аныкы болушу мүмкүн. Мисал эле келтирип атам да мен. 500 сомдук курс сатса, 500 сом аныкы болушу мүмкүн. 10 000 сомдук курс сатса, 1000 сом, 1,5 миң сом аныкы болушу мүмкүн. Саткандан ошондой кандайдыр бир кирешелерин табат. Зато ал такшалат, дисциплинага түшөт. Бешик терметип атабы, уктап атабы, баласында эшикте ойнотуп жүрөбү, телефондон, WhatsApp'тан отуруп алып иштейт. Түшүнүңөрбү? Мен бүт командам бар эле мамочка негизилерчи. Бул это мой отдушинский совет. Билим дагы туура адам дагы билим берип, бул мисалы үчүн канча мен эми опытыман айтып атам, канча айым деле мисалы үчүн оңой эле да бул, мынтип эле мындай кылам, сатыш оңой дейсиңерби? Сатыш, эл менен иштеш оңой эмес. Бирок өзүң сүйүктүү жумушуң, жүрөгүң кат алса, анда алып кетесиң. Кыйынчылыктарды карабай алып кетесиң. Микрофон. Почему я не организатор? Ким организатор? Девочки, команда. Почему не следите за микрофоном? Бул менин чыныгы советим, потому что карма деген нерсе бар. Жашоодо баланс бар. Билесиңер, закон баланса бар. Баары Кудай тең салмактуулукту сактап турат. Ошол нерсени лучше мындай өзүңөргө дагы, жүрөгүңөр дагы, жан дүйнөң тынч болот. Лучше жеке барып
2 айлык ошондой хотя бы талдоо чеберин окусаңыз дагы сизге 2-3 международный сертификат, дубайский сертификат беребиз. Инна Тиляшиновадан баш болупчу. Ошол нерсени аласыз. Мына үйдө отурган айымдар болсо, бир ушундай командага кирип алып, бирөөнүн менеджери болгула, 15-20 миңге чейин жөн эле тапсаңыздар деле болот. Аракет кылып койсоңор кичине, албетте. Эч нерсе кылбай алма быш озума түш болбойт. Менин менеджерлерим, командамды караңыздарчы, кандай иштеп атышат. Затхан Жусупованын кураторлору командасы, это наша команда, мисалы үчүн азыр да бар болсоңуздар, бунун баары система. Алар дагы өздөрүнүн кирешелерин таап атат, элге кызмат кылып атышат. Элге пайдалуу болсоң, элге кызмат кылсаң, эл сага акча берет. Аркаңан кубалап келип сени качуу дейт. Биз бияктан ниетибизди оңдошубуз керек. Эң башкы нерсе. Давайте да 2 суроого жооп берем. Сетевойдо кантип товарымды сатам дейт. Сетевойдо в первую очередь бул жакта Инстаграмды упаковка кылып, мен 40-тамын, 50-демин, 60-тамын эч нерсени билбейм десеңер, анда акча төлөп лучше упаковка кылдырткыла. 5 миңби, 10 миңби Инстаграмдарды упаковка кылдыртып, өзүңөрдөн 5 миңби кандай или өзүңөр Инстаграмды упаковка боюнча даяр сабак силерге подарить эттим баарыңыздарга. Бирок кээ бирөөңүздөр ошону көрө элексиздер. Бул жакта онлайнга кадам деп бул Телеграмдан сабак бердим менчи. Бул жакта онлайнга кадам дегенде, мына онлайнга кадам дегенде эмне деп турат буякта. Так, онлайнга кадам. Мына чат GPT, Инстаграм, сатуучу Инстаграмга 2 сабак салдым мына. Инстаграм моундай, бул мындай, орусча 20 мүнөт, кыргызча 25 мүнөт 2 сабак салдым. Ушуну көрүп кичине аракет кылып койсок, 2 саат отуруп Инстаграмдарды оңдоп койсоңор, азыртадан эле ушул нерсе болот. Бирок мындай да чымчыкты сойсуда касапчы сойсун деп коет го, ошондой эле по-любому ар бир жерде өзүнүн профессионалдарга кайрылса болот. Мисалы үчүн мен айтам да, психологсуңбу, буну билбей атасыңбы, лучше сен консультация кылып акча тапкан акчаңды ушу профессионалга кайрыл дагы өзүңдү упаковка кылып кой. Өзүңөн аянба, вложение кыл өзүңө деп айтам да. Потому что бул нерсе өтө маанилүү. Ичинде сатуучу Инстаграмга 2 сабак салынды. Жеке бренд боюнча кыргызча бияка Инстаграмга дагы, Телеграмга сабак салынат. Продюсер эмне, запуск деген эмне, кантип курс ачыш керек, курс ачканда ачып алып туруп анан кимге сатам? Азыр мен элге кереги жок бир курсту жазып алдым деп коеюн, мисалы үчүн, эмне курс? Туура уктоо боюнча курс деп коеюн. Или же мен азыр мына жаз келат, күз келатса, купальниктерди сатам деп базарга чыгып алсам, элге спрос жок болсо, базарга чыкпай ошо дарбазанын астында сатып атсам, эл жок болсо, кимге сатам мен? Эшикке чыгып алып кимге сатам? Мен купальнигимди ал, менин нерсемди ал деп кимге жалдырайм? Эл жок болсо, подписчик жок болсо. Значит, акырындан аракет кылып, 1 ай, 2 ай рилстерди тартып, аракет кылып, кичине таргет кетирип, жакшы рилстерди тартып, ойлорумду айтып, да хоть монтаж кылбасаңар деле телефонуңарды алып алып эле ойлоруңарды айтып баштагыла. Күнүнө рилс чыгарып баштагыла, аракет кылыңыздар. Үйрөнүңүздөр, эч качан кеч эмес. Менде 50-60 жаштагы эжекелер да аракет кылып, сетевойм иштетем, муну сатам, тигини сатам деп. Негизи эле Советский Союздагы айымдар менен иштешкен мындай эме да, туруктуураак. Азыркы зумерлер жаш кыздарга айтсаң кетип калат, 1-2 жолу айтсаң таарынат, басып кетет, укпайт. Не в обиду, конечно, но улураак муун менен более ответственныйраак да. Затхан же менен эмне үчүн мен 5 жылдан бери бир иштешип келе жатам? Мүнөзү жакшы. Айтканды аткарат. Хотя мен 10 жаш кичүүмүн андан. Мону кылыш керек, момда жазаш керек дегенде хорошо дейт. Түшүнүңөрбү? Эмне үчүн? Потому что мен өзүм жумушумда профессионал, ал өзүнүн жумушунда профессионал. Самый главный нерсе мамиле. Эки партнер өзүндө жакшы болсо, сөзсүз түрдө өсүү болот. Түшүндүк, Бояка мына легкий монтаж. Контентке эмне чыгарам, легкий монтаж, хотя бы аяштарыңар мененби, эшиктесиңерби, хотя бы сүрөт видеолорго тартып туруп монтаж кылганды ушул жака көрсөтүп туруп салып коем, сабакты көрүңүздөр. Азыр көп адамдар жалкоо, даяр сабак турса да көрүшпөйт, аткарышпайт. Өзүм үчүн деп 1 саат убакыт арнап, карап, аракет кылгыла, аракеттенгиле, аракеттенип, кураторго жазып, менеджерлериме жазып, мону кандай кылам, сабак аткаргым келип атат, аракет кылгыла, активдүүлүк көрсөткүлө. Каждый суббота сайын сабак болот. Мен буяка жаңы сабактар, жапжаңы свежий сабактар салып атам. Мен эски сабактар салгым келген жок, жаңы сабактар. Менде көп курстар. Но мен бир эле курс сатам. Элдин башын айлантпай, бир эле курс сатам өзүм основной аккаунтумда.
И бул сабактар бесплатно берилип атканда сөзсүз түрдө доступ 1 ай болот. Аягына чейин көрүп, аткарып, аракет кылыңыздар. Бир жакшы чөйрөгө эмне үчүн бизде кураторлор иштешет? Эмне үчүн ал кураторлор мисалы үчүн сатуу менеджери болуп да иштеп атышат? Элге кызмат кылуу. Элге сенде ошол нерсе болбой атабы? Дисбаланс кыл. Кызың күйөөгө чыкпай атабы? Душманыңдын, курбуңдун кызын күйөөгө суран. Ушул бактылуу болсун, ушул чыгып кетсин турмушка. Ошондо сенде дагы болот ошол нерсе. Эмне үчүн кураторлор силерге служение кылат? Ошол 1000 сомдон ар бирөө 100 сомдон алат. Сатуу менеджер дагы 100 сом алат. Еще калган 800 сомду реклама, башка расходдордун баары бөлүнгөндөн кийин анан бөлүнөт 2 адамга, 3 адамга. Канча деген көп адамдар биякта кызмат кылат. Ошон үчүн аракет кыла бериңиздер. Азыр наоборот тренд болуп атат. 40+ айымдар, мырзалардын блог алып баргандары азыр кызыктуураак болуп атат. Понимаете? Ошон үчүн эч качан кеч эмес. Окуу уят эмес. Давайте, суроо бериңиздер. Акыркы суроо бериңиздер. Эмкиде только биздин катышуучуларга ссылка берели, потому что значит бүгүн жанагындай сөздөрдү, жанагындай сүрөттөрдү биз көрүшүбүз керек болгон. Биякта женский энергия көп болгондуктан балким көп айымдардын ички түпкү сезиминде кандайдыр бир запростордо. Это тоже не просто так, честно. Активдүү болуңуздар. Уялбаңыздар. Мен силерге сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтөм. Музыка менен сторис салып, отмет кылганды үйрөнүңүздөр. Биз Изаткан эже экөөбүз эң негизги нерсе, негизи дажечи мен да вот силердин результаттарыңар активдүүлүк болуп, силер ыраазы болсоңор эле это самый лучший. Инстаграмдан сторис жазайсыңар, ушул нерселерди кылсаңар нерсе вот ошол да. Окуучулар результат алып, ыраазы болгон сайын еще больше. Мисалы үчүн мен кудай эмесмин, жөнөкөй эле пендемин да. Окуучулар мындай вау деп ыраазы болуп турса, еще больше бергим келет. Еще больше дагы эмне эфирөтөйүн, дагы эмнени бере салайын, дагы акысыз сабак бере салайынбы? Эмне ораторду чакыра салайын, муну кылайын деп турам. Элестеткиле, эми кудай да, мисалы үчүн биз пендебиз, кечке эле берсе эле нааразы болуп отурсак, эмнеге берет экен ал? Бергиси келбейт да. Мисалы үчүн мен деле нааразы болуп, бир нерселер жазып эле нааразы боло берсе, эмнени обещать эттик, ошону эле бергилечи деп айтам. Анан сонун болуп, активдүү болуп, өлө мындай болсоңор, давайте дагы жанды жолугушабыз. Давайте баарыбыз жолугушабыз, давайте жандуу кылабыз, давайте деп турабыз да. Ошондой эле нерсе өзүңөрдүн жашооңорго ыраазы болсоңор, ыраазы. Негизи эле рост и трансформация в состоянии благодарности болот. Рост и трансформация в состоянии благодарности. Ыраазычылык абалда гана сонун ийгиликтер, сонун нерселер келет. Кундуз эртең мененки сабакты кичине энергичный живой кылса болобу дейт. Ким Изаткан эженин өзүнүн данности ошондой да. Ал спокойная, бирок терең силерге жеткирет. Унчукпай мындай акырын. А мен өзүмдүн эмем ушундай монтип эмоция менен сатам да. Не то что сатам, эмоция менен сабак өтөм. Негизи эле мен эмоциональныймын да. Инстаграмда эмоция көрсөтсөңүздөр силерге өзүңөргө да жакшы. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү бар. Мисалы үчүн мен жай адам болуп мынтип тура албайм бирөөнү, же силер мендей болуп монтип энергичный боло албайсыңар. Өзүңөр кандай болсоңор, ошо ойдон өзүңөрдү кабыл ала бергиле. Силер ар бирөөң өзүңөр брендсиңер. Мисалы үчүн мен суктанам ошентип жумшак, акырын жүргөн айымдарга кандай женственная деп. Я учусь ошондой болгонду. Өзүңөрдү наоборот ошол бойдон кабыл алгыла. Анан эгерде сиз живой хочу, трансформация, энергичный десеңиз, данность такая, психология окуйун дегем, окууга тапшырыш керекпи дейт. Психология окуйун, мастер разборов болгуңуз келсе, бизге келиңиз, талдоо чеберине келиңиз, международный беребиз. Мен да болом ал жакта, окуйсуз. Параллельно мен БГУда окуп атам, бирок аякта классическая психология да. Чисто мага такой диплом керек, сөзүнүн ачыгы, көп нерсе керек, бирок аякта эзме да. Классическая психология бир өзүнчө эле бир бүтпөгөн нерсе да. Аякка барсаң профессорлор, наукдар баары бар, бирок өздөрүн ушундай элге чыгара албайт, эч бир эмеси жок, ушинтип өтүп кетет да. Андан көрөк элге кызмат кылып, элге канчалык пайдалуу болсом, бардык жактан. Мына мен 3,5 жылдан жүрөм, 3,5 жылдан бери эле окуп келе жатам. 3,5 жылдан бери эле окуп келем. Психология окуган сайын окуй бересиң, бирок ошончолук жашооң өзгөрөт. Мен аябай ыраазымын. Эгерде психологияга келбесем, мен вообще кеңкейип, асманда учуп кеткен адам болмок болушум керек. Давно ажырашып кетмекмин.
Ошон үчүн ошол балансты сактап калууга, жөнөкөйлүк, адамдык сапатты сактап калууга билим, илим аз көчө. Аял киши илим албаса, билим албаса, аял балдарына эмне берет? Эмне берет? Аял балдардын жанында отурат да көбүнчө. Эркек эшикке чыгып акча таап, на улице реализация болот. А женщина босогодо, үйүндө өзөгүн ылдыйраак канчалык казган сайын ошончолук рызкы, береке ошондо болот. Силерге жакса, сабак жакса, сөзсүз түрдө инсайттарды жазыңыздар. Мен мындай кылам. Сторис жазаганды билип, белгилегенди билсеңер, мен силерди 2 есе вас люблю. Барыңар репост кылам. Сөзсүз түрдө суббота сайын менен сабактар болот. Силерге атайын жапжаңы, свежий телеграмга, онлайнга кадам деп мини курс даярдадым. Ушул курс, ошонун ниетим анын ичиндечи мындай да, хотя бы Кыргызстан бүт айымдары окуп алып, аяштары менен барса да нормальный мынтип тарта калып, музыка кошо калып, сторис жазап или монтаж кыла калып, ошону үйрөнүп алсынчы. Өзү мынтип тартканды, стористи отметка кылганды, собачка, там Кундуз Таштанова деле бирөөнү деле отметка кылганды үйрөнүп алсынчы. Хотя бы эртең менен турса да 5те турдум деп стористи тартканды үйрөнүп алсынчы деген ниет менен кылып атам аякта. Элементарно чат GPT-ни да колдонуп, кичине бирөөгө мындай катасыз сообщение жазганга дагы. Ошо эң биринчи максат, ниет ошондой. Эгерде кыргызымдын айымдары бири-бирин колдоп, аял аялдан энергия алат, эркек аялдан алса, биз бири-бирибизден алабыз. Суктанып, көп нерсени бири-бирибизден алып, бири-бирибизди колдошубуз керек. Ошондо бизге ийгилик тап келет. Ооба, барыңыздарга рахмат. Сиздер менен болуу сонун болду. Бүгүн эфирге аябай таң калып атам. Жанагындай мырзалар чыгып, жанагындай картинкалар чыкканына. Чынында, значит, бизде ичкибизде балким ошондой каалоо болгон. Балким бизде көбүнчө биякта 99 жана 9% айымдар болгондуктан, значит, бизге ошондой сексуальный энергия жетишпей жатат, женственность жетишпей жаткан. Ошол нерсе жөнүндө эле болгон жок деп билем. Бул дагы биздин ички түпкү балким каалоолорубуздун бири дагы болгон и так далее. Барыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Силер азаматсыздар, сабактарды көрүңүздөр, өзүңөрдү билимдүү адам, ал мындайда билим баары бир жеңет экен да. Мисалы үчүн мен тупой же өзүмдү мындай билимге уважение кылбасам, мага точно эч ким келбейт болчу да. Мен элге берер нерсем жок болсо, мен кантип окутмакмын адамдарга? Туурабы? Кантип мен ал нерсени кылмакмын? Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз билим алып окуп турушубуз керек. Азыр акысыз нерселер силерге көп белектер берилип атат, көп нерсе. Ошонун баардыгын алып, чайнап, жашооңорго колдонсоңор, бул дагы сонун. Даже силер ыраазычылык айтканды билбесеңер деле, ыраазычылык айтпасаңар деле, жараткан башка жактан бере берет. Күтпөш керек. Адамдар өздөрү неблагодарный болот, негизи элечи. Жакшылык кылып коюп, анан алардан күтпөй, просто унутасыңар, ал нерсе башка адамдар аркылуу келет. Потому что ожидание — это самая большая боль. Ожидание — это боль. Не надо ожидать. Жакшылык кылдыңбы, без ожидания кылыш керек. Все. Түшүндүк, Кандай суроолор бар? Давайте акыркы суроолорго жооп берип коеюн. Айымдар, активдүүлүк көрсөтө, стористерди жазап, аракетиңерди кылгыла. Азыр онлайндын заманы. Азыр мына мен Италияда 4 жыл жашадым. Италиядан мисалы үчүн Италиядан, Турциядан бир нерсе сумка онлайн шешеп деле сатам десем, монтип айтып берип, көрсөтүп сатыш керек азыр. Айтып бериш керек ошол нерселерди. Чыгарыш керек, уялбаш керек. Сатуу бул уят сезим эмес. Сатуу бул махабат, сүйүү. Сен сүйүүңдү арнап атасың, сен адамга забота, жакшылык каалап атасың. Болгону чынчылдык болуш керек. Ачык айтыш керек. Мен муну тандабайт элем, мен муну тандамакмын, бул мындай, бул момдай деп мындай жакшы забота кылсаң, клиентиң сага кайра келет. Суроо барбы мага, айымдар? Суроолорду бериңиздер. Ушундай сонун акысыз сабактарга катышкыла, сонун мини курсту көрүңүздөр, аракет кылыңыздар. Аракет кыла берсе боло берет. Акырындык менен баардыгы болот. Макулбу? Барыңыздардан активдүүлүк күтөм. Айылда жашасаңар дагы шыпырып атканыңарды музыка кошуп сторис жазагыла. Бүгүн эмне тамак жазып атасыңар? Это женская энергия. Тамак жазып атканыңарды дагы монтаж кылып, аракет кылгыла. Музыка менен өзүң жашооңду кабыл алып эле көрсөтө берсең, эмне жок, айылдык блогер болсоң деле болот.
Наоборот, азыр жөнөкөйлүк ценится. Макияж жасап, вечерний көйнөк кийип алып, рилс тартпай, жөнөкөй жашооңду өзүң жашооңду кабыл алган адамды рахаттанып көргүң келет. Даже пол жууган уборщица, санитарка болуп, өзүнүн жумушун сүйүп, жашоосун кабыл алып, бактылуу жашаса, ошо мен прям восхищение менен карагым келет да. Ошон үчүн өзүңдүн жашооңду кабыл алганда еще больше легче болот силерге. Разбор по сути алсак болобу дейт. Жок, мен Instagram боюнча биякта сабактарды өтөм. Мен жанагы психология баракчама каттасаңар болот. Ошол жактарды көрсөңөр болот. Сонун сабак болду дейт. Сизге чоң рахмат. Сабак баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Кыргызымдын айымдары дайыма өсүп өнүксүн. Дайыма бири-бирибизди колдойлу. Бири-бирибизге душман болбой. И баарыбызга кандай десем, активдүүлүк. Инстаграмды бомбите, старайтесь, акча тапкыла, иштегиле, пробуйте. Самое главное, изденүүдөн эч качан кетпейле. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Запись сакталат, YouTube версиясы дагы берилет. Чаттарга, кураторлордон 1-2 сааттын ичинде YouTubeга салынып, силерге баардык нерсени беребиз. Кайтарым байланыш күтөм. Инсайттар менен бөлүшүңүздөр. Баарыңыздарга рахмат. Эмки суббота жолугушабыз.